42-жылы Ленинградда согуш болгондо Ленинграддын азыркы студенттер окуп аткан китептердин авторлору ошол кезде Ленинграддын мед академиясын Фрунзеге көчүрүп келген биздин Бишкекке. Биз 50-жылкы балдарбыз. Мына согуш бүткөндөн 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин биз ошолорду окутту бизде. Эми анын үстү жанагы бөтөгөнүн бетинде болуп көпчүлүгү мазол болуп. Мен ошондо мен түшүнүм боюнча ошондо могу жагыбызда бүктөлүп калган үчүн ошондон жидкость буралып калып атат. Ошондо келген тамагыбыз жакшы сиңе албай калат. Мен туура түшүнүп атамбы? Ооба, бияка кирди 7-класстан. Мына Мауреке түтүктү түздөбөгөн докторчу эч качан боорду жировой гепатозду, панкреатитти айыктыра албайт. Ама сиз айтып атпайсызбы азыр панкреатит, язвенный колит бүт баары эле баягы причинасы тамактан болуп атат да. Тамактан эмес. Тамактан эмес болуп атат. То есть биз любой тамак жей берсек ашказан жей бердиңер, бирок деген кандай отуртасыңар? Мауреке өт кете турган, бул зап эмеде бир запчас бузулса баары бузулуп атпайбы, биздики деле ошондой. А биз кайсы жерден бузуп атабыз? Бул клапан күчтүү. Ал бияка жибербейт. Ал дагы суусун соруп алды, кысты, өдөгертип, таштарды пайда кылып атат. Томолокто отуруп, калый каминдерди кылып атат. Мына, бериңизчи колуңузду. Момду көрдүңүзбү? Тышы момдой болуп турат. Бериңизчи колуңузду. Эми биздин колду басып кармап туруп, мына эмне деди? Да, калый камни дедик. А момундай болуп жабышып жатканды чайыр дейт. Кыл тамырларда томолуктошкон майларды көрдүңүзбү? А эми биз деген бул аякта электрондуу микроскопия бар. Үйнен алып койсоң, Мауреке эки клеткалардын ичинде томолуктошкон майлар жировой гепатоз деп атат. Ошол сиз айтып жана гемангиома деп майларды каттап. Гемангиома печенде болот, гемангиома почкада болот, гемангиома моздо болот. Гемангиома бирок ал жүрө берет. Ал жөнөкөй эле май болуп жүрө берет. Ал если сиз артасаңыз деле ошондой май болуп жүрөт. Кайра бетте дагы бир жерде томолуктошкон май, дагы бир жерде томолуктошкон майлар. Мына ошентип анан адамдын жана оорусун күчөп жанагындай болот. Бир запчасты оңдосоң эле анан кайра жакшы болуп кетип атпайбы депчи. Туурабы? Түшүнгөн гана адам куратологияны өстүрө алат. Сиз куратология деп атасыз. Менде мындай суроо пайда болуп калды да. Биз көбүнчө жакшы көрөбүз жана бар жоо эми жалабат суусун деп атай ичебиз. Жана ошол буга чейин сүйлөшүп кеткен баягы ич оорулар, язвенный колит деп көп маселелер көтөрдүк да. Менде ушул суроо мындай болуп атат да. Ушул бар жооми, жалабат суусун ошондой ооруларда пайдасы бар деп айтат да. Ошол чынбы? Анан көп ичсе наоборот зыян болот дейт. Анысы да чынбы? Ошону айтып берип коесузбу? Бул сууларчы биз Кыргызстанчы могу жер ресурстары менен эле дагы байымакпыз. Мисалы могу Жыргалаңда, мына менин сайтымда карасаңыз, ошол Жыргалаңга барып канча миңдаган грязьдарды алып чыккан кадрларды коюлганда, бул сон санаторийларда. Анда санаторийлер да көбөйүп өсүп кетмек. Ошону көбөйтүп мына мамлекеттерде, мектептерде, специализация деп атат. Жана мен берген суроого жооп берип коесузбу ошол? Ошондой кадрларды койгондо оңолуп кетмек. Эми ошол жалалабаттын суусу, ошонун баарын мен айтайын дегеним, ошондой сонун ресторанда иштете ала турган кадрларды койгондо, анда ошону туура ичкенди үйрөткөндө, анда ошол суу укмушта айыктырып кетмек. Аны дагы канча градуста бериш керек? Канча грамм на литр тиги туздардын составы кандай болуш керек? Кандай абалда ашказанга бериш керек? Ашказан бетин бөтөгө басып жатса, бул жака газ толуп атса, анда газын чыгарып туруп ичириш керек деп айтыш керек да. Ошол сууну ошондойго подготовить этип туруп, анан бериш керек. Ачка жүрсө кандай болот ошондо? Ачка эч качан жүрбөш керек. Мына дагы кайра эле баягы мына ошол киши 16 жылдан бери келчү, Алмагүл. Давай деп. Мына мен сборым сон болуп калды. 3 жылдан кийин келиңиз, эми 4 жылдан кийин бизди ушинтип окуткан десең, не учи ученого деп туруп эле ошол аппаратка жатып, өзүнүн Мауреке жоон чегисин, насосун таптатынага кармап жүрчү дагы, боору дагы, уйку бези дагы, бөйрөгү да таптаза жүрчү. Мына жүзгө чыкты го. Эми ал кишиге эмне деген азаптар жаш кезинде ачка жүрдү, ошолордун залалы тийди да, болбосо дагы жашай берет эле деп атат. Ошо. Алмак Жомонтурум, сизге чоң рахмат. Эчтекемес. Аябай көп пайдалуу нерсени айттыңыз. Чоң ыраазычылык. Биздин аудиториябыз, мен айта кетерим, билимдүү пациент деген канал не издөөчүсү. Негизи ошол каналдан деле көрүп, мындай пайдалуу маалыматтар алса болот деп эсептейм. Көп нерсени ошол жака чыгарып берсиз. Өзүңүз баягы жүрөгүңүз менен чыккан маалыматым бар, чын жүрөгүңүздөн
эле элдин баарына түшүндүрүп берип атасыз.